Бүгүн биз Дем инновациялык тренинг кербенинин негиздөөчүсү жана тренери, техника илимдеринин кандидаты, доцент, эл агартуунун мыкты Дилишатов Өскөнбай Урайымович агайдын «Адам жана кадам» деп аталган онлайн семинарын атайын силер үчүн уюштуруп жатабыз. Агайдын семинарлары бүгүнкү күндө жандуу жана кызыктуу офлайн эле аудиторияда көптөгөн семинарлар өтүп атат. Семинарларынын агайдын темалары абдан көп негизи. Силерге атайын агай ушул теманы тандап алды. Агайдын өткөн кече жакында гана Ош муунунда магистранттарын өтүп келген Кайдзен, адаптация ыкмасы жана башка атайын магистранттарга дагы, окутуучуларга, мектеп мугалимдерине көптөгөн семинарды өтүп жүргөнүнө күбөбүз. Биз өзүбүздүн окуу жайдан дагы көптөрүбүз агайдын семинарын өткөнбүз, сертификаттарын алып жүрөбүз. Мына ушул жакшынакай саамалыкты силер менен бөлүшкүбүз келип турат. Анда агай, сөз сизде. Рахмат. Сүйүт эжеке, ушул магистратура бөлүмүнүн жетекчиси, биздин эжекебиз Сүйүт эжекеге дагы чоң ыраазычылык билдирип рахмат айтабыз. Ушунчалык убакыттын тарлыгына байланыштуу ошого карабастан баардыгыңыздарды чогултуп, ушул мотивация берүү максатында ушул семинарды уюштуруп аткандыгы үчүн чоң рахмат айтабыз. Жана биздин университеттин жетекчилигине миңден миң кайра рахмат айтсак арзыйт. Анткени ушундай семинарлар аркылуу гана биздин билим берүү системасында дагы биринчи билимиң болгондо мурда сенин ыйманың болсун дейт. Анткени билим болгону менен ыйман болбосо кыйын болот экен. Эгерде адамзат эмне үчүн жаралганын билбесе, бул дүйнөгө эмне максатта жашап жатканын билбесе, анда анын билим алганы башка экинчи планга калып кетет экен. Анткени биздин мына бул акыркы болуп аткан коомубуздагы окуялар буга далил болуп келе жатат. Өтө терс көрүнүштөрдү көрүп, билип туруп, бирок ошолордун аңдай келсек, алар эч кандай көчөдөгү жаман балдар эмес, билимдүү эле бир жакшынакай акыл эстүү балдардан, кыздардан ушундай жаман адаттарды көрүп жаткан учурлар болуп жатат. Ошондуктан биринчи биз ким болойлук, ким болбойлук, адам бололук. Чыңгыз Айтматов айткандай, адам болуу кыйын. Эң кыйыны адам болуу, ар күнү адам болуу деп айткандай, ар бирибиз адам болууга аракет жасайлык. Анда бүгүн ошол адам жана кадам деп аталган сиздер үчүн атайын даярдалган семинарды сунуштоого уруксат этесиздер. Анда биз азыр демонстрация кылабыз. Демонстрацияда сиздерге көрүнүп турган слайдтар бардыгы сиздер үчүн даярдалган. Адам жана кадам. Адам бул ким? Дүйнөдө биз айтабыз, периште бар, адам бар, шайтан бар деп айтабыз. Шайтан ким дегенде, такыр жакшы иштерди кылбаган, жалаң жаман иштерди гана жасаган бир зат. Ал эми периште такыр жакшы иштер жасабаган, ар дайым жакшы нерселер жасаган, бир да жаман иш жасабаган, жаман нерсени ойго келтирбеген зат. Ал эми адам болсо, ушул эки нерсени тең жасай турган зат экен. Адам жакшылык кылып аткан учурларда бар. Абдан жакшы нерселер жасаган да адам болот. Бирок ошол эле мезгилде ошол эле адам деп эсептеген адамдар кээде жаман иштин дагы күнөөкөрү болуп калган учурлар бар. Ошондуктан бүгүн сиздер менен адам жана кадам деген темада семинар өтмөкчүбүз. Адам оңдолуш үчүн биринчи кадам оңдолуш керек экен. Ошол максатта биз сиздер менен адамдын кандай адамдыгы баскан кадамынан аныкталат деп баштамакчыбыз. Мынакей биздин кадамыбыз. Кадамыбыз ар дайым өрлөп, жогору болуп туруусун каалайт элек. Эгер алдыга өспөгөн кадам болсо, алдыга баспаган кадам болсо, демек артка басып аткан болот экен. Эгерде алдыга баспаса, демек ордунда турган, бир калыпта турган адам болбойт экен. Эгерде биз ордубузда турабыз деп эсептесек, анда биз адашкан болобуз. Себеби
биз артка кетип жатканыбызды билинбей калышы мүмкүн экен. Мисалы үчүн максатына кадам таштагандан тажабаган гана ийгиликке жетет деп айтат. Эгерде биз максатка карап жакшы кадамдарды таштабасак, анда ийгиликке жетпешибиз бул анык. Бардыгы узак жашагысы келет. Бирок кызык, бир да адам картайгысы келбейт. Мына парадокс. Бардыгыбыз эле узак жашоону каалайбыз, бирок эч кимибиз картайгыбыз келбейт. Бул кызык нерсе. Бирок карылык да бул бактылуулук. Карылык кээ бир адамдарга гана берилет, насип кылат. Ал эми карылык бул бактылуулук. Карысы бардын ырысы бар дейт. Кимдин үйүндө карысы болсо, ошол карыларына жакшы мамиле кылган адам, ошондо кийин өзү карыганда дагы балдарынан ошондой мамилени күтсө болот. Адам деген ким? Кадам деген эмне? Карап көрөйлү. Биз ар дайым семинарыбызды билгим келет, билдим ыкмасы аркылуу өтүп жүрөбүз. Буга чейин адам жөнүндө билет элем, билгенде эле жүрөсүң, бирок толук билесиңби деген суроо. Жана кадам десе, ошол кадам да биздин баскан кадамыбыз деп ойлошубуз мүмкүн. Ошолор жөнүндө бүгүн мына 3 сурооду үстүндө сиздер менен ачык сүйлөшөбүз. Адам баласы канткенде адам боло алат? Адамдын кадамы эмнени аныктайт? Адамдык касиетти эмнелер бузат? Ушул сыяктуу 3 суроонун тегерегинде сиздер менен сөз кылганды туура көрүп турам. Анда эмесе сиздердин назарыңыздарда ушул кыскача видеороликту көрүп туруп, андан кийин адамдык касиет жөнүндө сүйлөшкөнүбүз туура болчудай. Сиздердин көңүлүңүздөрдү 3 элек деп аталган кичинекей видеороликке бурабыз. 3 элек анда көрөбүз, талдайбыз, талкуулайбыз. 3 элек. Демек көрдүңүздөр. Бирөөгө бир нерсени айтаарда абдан жакшы кылдат ойлонуубуз абзел. Же болбосо бирөө бизге бир кабар айтып келгенде, анын 3 электен өткөрбөй туруп, өзүң чечим кабыл алууга шашылбаш керек экен. Мына ушул видеороликтен, кыска видеороликтен сиздердин жана биздин өзүбүздүн жашообуздагы чоң сабак ала турган окуя экендигине күбө болдук. Жакшы ниеттин жарым ырыскы деп айтабыз. Биз негизгиси биринчи ниетибизди оңдойлук. Жакшы ниеттен бир иш баштасак, демек анын жарымы жок дегенде ишке ашат деген сөз. Жарым ниет кылып баштаганда эле, демек ишиңдин жарымы бүттү деген сөз. Жакшы жашоо, жакшы ой жүгүртүүдөн башталат. Ойлоруңду түздө. Адамын карагың келсе, кадамын кара. Тепкичтен жыгылсаң, тепкичти күнөөлөбө. Тепкичте эч кандай күнөө жок. Өзүңдү кара. Анткени биз көбүнчө компьютерде иштеп жатып, же соткада иштеп жатып, болбой жатат деп айтабыз. Жанбай жатат деп айтабыз. Ал туура эмес. Демек, мен жасай албай атам деп түшүнүшүбүз керек. Аны сен жасай алсаң, ал жасала турган нерсе. Мына ал болбой жатат го деп ага айыпты, биз бирөөгө айыпты койгонго көбүрөөк шашылып кетет экенбиз. Кадамы дурус болсо, адамы дурус болот. Кадамына карап салымыңды ойло. Адамдын кадамына карап саламыңды ойло. Кээ бирлер кадам басканда жерди карап басат. Ошол адамдан ойлон. Өзүнө ишенген, ак көңүл, чыныгы адамгерчиликтүү адам түз гана жалтанбай карай алып, жалтанбай так баса алат. Жашоо өзү адамдын ар бир кадамы жоопкерчиликтен куралган. Ошону ар дайым эсибизде тутушубуз керек. Кадам бирде жогору, бирде ылдый басат. Жашоо деген бул бумеранг. Андан эч кандай трагедия кылуунун кереги жок. Ар бир адам тааныбаган адамдын кийимине карап кабыл алып, акылына карап узатат дейт. Демек биз бирөөнү караганда, үйүңө чоочун адам келсе, кийимине карап анан кабыл алат экенбиз. Ал эми узатканда анын акылына карап узатат экенбиз. Кыялыңа кадам ташта. Болбосо ал кыял бойдон кала берет. Ар дайым биз кыялыбызга
кадам ташташыбыз керек. Кыялданып эле үйдө отура берсең, алма пуш оозума түш дегенде эч нерсе ишке ашпайт. Ошондуктан ар дайым кыял бойдон калбаш үчүн биз кадам ташташыбыз керек экен. Ар дайым бузсуз ишке ашкан кадамдар да бар. Бузсуз ишке ашкан кадам да кадам. Демек, биз жалаң эле басканыбызды кадам дебестен, жакшы адам болуу үчүн биринчи кадам позитивдүү, жакшы, түз ой жүгүртүүдөн башталат. Ушул да кадам. Бирөө жөнүндө биз жамандап эмес, тилибиз менен жамандап эмес, керек болсо бирөө жөнүндө билбей туруп жаман пикир кылуу дагы күнөө. Ошол бирөө жөнүндө жаман пикир кылган пикириңе да жооп берүүчү күн келет. Ошондуктан биз ар дайым бирөөлөр жөнүндө пикир кылсак, жакшы пикир кылышыбыз керек. Демек, кээ бир адамдар жардам берип жаткандай көрүнөт. Сүрөттөн карап көрүңүздөр. Кээ бир адамдар жардамга муктаждай болуп көрүнөт. Бирок чындыгында жардамга муктаж эмес, жанында шаты турат, чыгып кетсе болот эле. Жардамга муктажга окшоп көрүнөт. Муну биз көрүп жүрөбүз. 6 саны аман, бир жакшынакай жаш адамдар деле тилемчилик кылып турган учурларды көрөбүз. Анын мүмкүнчүлүгү чектелген эмес. Бул адамдар ушул экинчи топко кирет. Кээ бир адамдар жардамга муктаждай болуп көрүнөт. Кээ бир адамдар жардам берип жаткандай көрүнөт. Көрүңүздөр. Сол тарапта турат. Эгерде жардам бергиси келсе, шатын эле түшүрүп койсо болот эле да. Шатыны түшүрүп койбостон, кел тартайын деп тартымыш кылып атат. Колуңду бер дейт. Колуну берсе, тарта албамыш кылып коюшу мүмкүн. Жардам бергиси келген адам, чындап жардам бергиси келген адам. Шатыны түшүрүп койсо, жардам берген ошол болот. Ошондуктан эгерде балык сураса, кайырмак бер деп айтат. Балык сурасаң, бал тутуп келип, кошунаңа бере берсең, ал сурай берет, бере бересиң. Эгерде аганы кайырмак берип, тутууну үйрөтүп койсоң, ал өзү тутуп жегени ширин болот. Ошол эле абалда башка бир кайсы бир ишти болсо дагы үйрөтүп койгон устаз ата-энеден улук деп айтылат. Бир нерсени окутуп үйрөтүп койсо, ага өмүр бою тамак таап жегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Өлүмдөн эмес, пайдасыз өткөн өмүрдөн коркуш керек деп Конфуций айткан экен. Биз өлүмдөн коркобуз. Биз өлүмдөн коркпошубуз керек экен. Пайдасыз өткөн өмүрдөн коркушубуз абзел экен. Таза адамдын кадамы да таза болот. Мисалы үчүн мынакей жаш балдар. Кадамы таза, ою таза, тунук, берметтей тунук. Кадамыңды жашыңдан оңдо. Ушул мезгилден баштап жаман кадам койбо. Анткени сенин келечегиң жашыңдагы кадамыңдан көз каранды. Жашоо бул түбөлүктүү уйкунун алдындагы кичинекей сейил деп Раневский айткан экен. Жашоо бул түбөлүктүү уйкунун алдындагы кичинекей бир сейил. Болгону ушул. Кадам адамды, адам кадамды да өзгөртөт. Кээде кадам адамды өзгөртсө, кээде адам кадамды да өзгөртүп коет экен. Мисалы үчүн, кадам бул адамдын талабы. Аны баспай коюу мүмкүн эмес. Бирок туура же када басуу анын тандоосу. Биз кадамыбызды кандай басуу биздин тандообузда. Кийин адашкан соң кеч болуп калышы мүмкүн. Жаштыктагы кадамың келечегиңди аныктайт. Демек, балалыктын кайсыл бир учурунда досторуң менен ойногонго акыркы жолу чыгасың. Бирок аны эч кимиңер билбейсиңер. Эч кимибиз билген эмеспиз. Балалыктын акыркы кадамын басканыбыз эсибизде деле жок. Бирок бул чындык, балалык артта калды. Ошондуктан уул кыз баары биригип, ылайыкка сууга киринип, ашыгын утсам достордун келчелем үйгө сүйүнүп деп бир мезгилдерде ырдап жүргөн учурлар бар. Мына ушул жөнүндө сиздерге бир икая айтып берейин. Жакшылап угуп тыңдап көрсөңүздөр. Чет өлкөгө 3 жигит иштегени барышат. Үчөө дос болгону үчүн чогуу иштеп, чогуу бир квартирада жашап калышат. Жашаган квартиралары 75-кабатта. Бир күнү жумуштан кеч чыгышып, саат 12ден өтүп кеткендиктен лифт иштебей калат. Эми жанагы 3 жигиттин 75-кабатка чыгуусун элестетип көрүңүз. 3 жигит туруп ойлонушат.
ойлонушат да бирөөсү айтат: сен 25-кабатка чейин кызыктуу нерселерди айтып бер, антпесе жолубуз арбыбайт. Ал нерселерге кызыгып кантип чыкканыбызды билбей калалык. А сен болсо дагы 25-кабаттан 50-кабатка чейин дагы бир турмуштук нерселерди айтып берип эптеп жетели дейт. Үчүнчүсү айтат: мен болсо 75-этажга чейин коркунучтуу нерселерди айтайын. Ошентип жетип калабыз дейт. Ошентип үч жигит бирөөсү кызыктуу, экинчиси турмуштук, үчүнчүсү коркунучтуу нерселерди айтып, айтор 75-кабатка араң зорго жетишет. Досторуна кайрылып бирөөсү: достор, эшикти ачкыла эми, үйгө кирели дейт. Десе ага жооп кылып экинчиси айтат: досторум, кызыктуу нерсе да, коркунучтуу нерсе да эми башталды дейт. Эмнеси ал дегенде, эмне болду деп сурашканда, ачкыч ишканада костюмумдун чөнтөгүндө калып кетиптир деп айтат. Ал жерде калышса, тоноочулар тоноп кетишет. Жумушка кайра барса болбойт. Себеби жумуштан кийин эшигин ишкананын ээлери бекитип кетишкен. Кире алышпайт. Эмне кылышат? Эмне кылышат? Кандай чечет? Мына карап көрөбүз. Бул эмне жөнүндө экен? Бул окуя 75 жыл жашачу адамга мисал келтирилген. Анткени адам баласы 25 жашыма чейин ойноп жырга алайын, жаштыгым жаштыктай өтсүн деп отуруп, оюн зоок менен өткөрүп жиберет экен. Андан кийин үй бүлө курам, балдарды окутуу керек, үй жайлуу болуу керек. Чоңоюп калышты, жогорку окуу жайга окутайын, бой жетип калышты, үйлөнтөйүн, аларды үйлүү жайлуу кылуу керек деп бүтпөчү турмуштук көр оокаттын артынан кууп жүрүп 50 жашка да чыкканын билбей калышат экен. Адам 50 жашка чыккандан кийин жаттайын десе мээсине кирбейт. Рүкүү сажда кылайын десе бели ооруйт. Ошентип коркуп отуруп 75 жашка да чыгат экен. Ошондуктан айтылат: 40 жаш бул жаштыктын карыган мезгили. Ал эми 50 жаш карылыктын жаш мезгили деп айтылат. Үч жигиттин ачкычы ишканада калып кеткендей, бул адамдын ачкычы бул жалган жашоодо калып кетти. Адамдын калып кеткен ачкычы намазы, жакшы ибадаттары, жакшы мамилеси болчу. Ал адам ачкычын алып кетүү үчүн бул дүйнөгө кайра келе албайт аттиң. Анткени бейиш ошол ачкычта болуп калып атат. Адамдын чыныгы жүзү кайчылаш кырдаалдагы кадамынан гана билинет. Адам жөнөкөй жашоодо айта бериши мүмкүн. Жакшы адам болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок чыныгы жакшы адам, анын жүзү кыйчалыш кырдаалдагы, ыңгайсыз абалдагы кадамынан гана билинет. Эки жүздүү адамдар абдан көп. Убакытты, мээни жана кадамды туура пайдалансак, ар бирибизди бактылуу келечек күтүп турары шексиз. Демек, убакытты, мээни жана кадамды туура пайдаланышыбыз керек. Туура кадамды бүгүн тандабасаң, эртең өкүнгөнүң пайда бербей калат. Жашоодо эки нерседен адашпа: кесип тандоодон жана турмуштук жолдош тандоодон. Кайра оңдоо кыйын. Эгерде кесип тандаган адашсаң, анда өтө кыйынчылыкта жашап өтүшүң ыктымал. Эгерде сен турмуштук жолдош тандоодон адашсаң, анда да ошондой азап күтүп турушу мүмкүн. Колуңан баары келет, адамдын колунан баары келет. Бирок ага жалкоолук, коркуу жана өзүн баалай билбегендик тоскоолдук кылат. Боюңду түздөөдөн мурда оюңду түздө. Оюң түз болсун. Анткени ой максатты, максат кадамды, кадам адамды оңдойт же бузат. Күмөн саноодо күнөө, жакшыны ашыр, жаманды жашыр. Ар дайым биз үйдөгү нерсени сыртка алып чыкпашыбыз керек. Адам жашоодо да кинодо роль ойногон сыяктуу артисттен көп деле айырмаланбайт. Анткени турмушуңдун өзү кино. Бактылуулук кечиримдүүлүктүн кадамында. Ар дайым кечиримдүү болуу керек. Кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү болгон Кудай Таала дагы кечиримдүүлөрдү сүйөм дейт. Ак жубаздагы күрүштүн майдаланып,
сынып арасынан эң ириктери гана аш болуп бышканда гана желет. Адам жашоосу ошол сыяктуу. Турмуштан сынып, токмок жеп, иргелип, анан бар менен жокко акылы жетип, бышкандары гана о дүйнөгө кете берет. Кадам ассалому алейкумдан башталат. Жакшы салам айтуудан башталат кадам. Эгерде биз жакшы салам айтпасак, же болсо салам айтуу сүннөт деп айтабыз. Ал эми алейк алуу парз экенин унутпашыбыз керек. Анткени эгерде биз салам айтпай койсок, күнөө болбойт экен. Эгерде саламды алейк албай койсок, анда күнөөлүү болот экенбиз. Кадамың дурус, демек төгөрөгүндөгү адамың дурус. Ошондуктан сага чөйрөң таасир эткендиктен сенин кадамың дурус болушу мүмкүн. Кошаматчы адам көлөкөгө окшош. Күн чыкканда ар дайым сенин жаныңда. Күн баткан соң аны таппай каласың. Көлөкө да ушул сыяктуу. Көлөкө күн чыкканда сенин жаныңда, күн баткан соң көлөкөң жок. Сенин жаныңдагы ишиң жүрүшүп турган маалда, итиң чөп жеп жаткан мезгилдеги жаныңдагы досторуң көлөкө болгондо жоголуп кетсе, демек ал көлөкө сыяктуу дос, кошаматчы дос, башка бир кызыкчылыкта дос болот. Ошондуктан досторду сен тандайсың, а бирок чыныгы досту турмуш сага тандап берет. Эки адам урушуп жаткан учурда кимиси күнөөлүү? Албетте, акылдуусу күнөөлүү. Эмнеге дегенде, тил чындыкты жашырышы мүмкүн, көз эч качан чындыкты жашырбайт. Туура эмес кадамдын натыйжасы терс болушун билгенсиң, бирок нафсиң жеңди. Туура эмес экенин билип туруп кээде кадам таштоого туура келет. Анда нафсиңди тыя албай калган болушуң мүмкүн. Нафсиңди жеңишиң бул негизги чындык. Акылдуу адам күнөөлүү. Акылдуу эч качан акылсызга теңелбеши керек. Унаадагы кадамыңды да этиятта. Унаадагы дагы жүрүү дагы кадам. Кадамыңды да секин, шашпай жүрүшүң керек. Анткени кадамыңды туура баспасаң, мынандай учурларга туш болушуң мүмкүн. Адамдагы жаман жана жакшылыксыз сапаттар кайсылар? Бул кызганыч, көрө албастык, бакылдык, текебердик, жалганчылык, өпүластык, чагымчылдык, кыянатчылык, түркөйлүк, жалкоолук, бузукулук, кошоматчылык, көпкөнчүлүк, мыкаачылык, ичи тардык жана кесирдүүлүк. Ушул адамдын эң терс сапаттарына кирет. Ушулардын бирөөсүн да болбогонго аракет жасашыбыз керек. Адам адамсыз адам эмес. Адам жалгыз эле элестеткиле. Дүйнө жүзүндө сен ганасың. Анда жашоонун эмне кызыгы бар? Ошон үчүн айтат, адам адамсыз адам эмес. Адам адам менен адам. Жетеленмей эмес, жетелөөчү адам бол. Көп учурда манипуляцияга жол берип койбошубуз керек. Бирөөлөрдүн манипулятору болуп, манипуляторлордун манипуляциясына айланбашыбыз керек. Бирөөлөрдүн жетеленме шахмат оюнундагыдай оюнчу болуп калбашыбыз керек. Ар бир адамдын өзүнүн ою, ой толгоосу жана көз карашы болушу абзел. Бирөөнүн даратына намаз окуй албайсың. Калк үстүнөн кадырыңды тойгозбо. Калк үстүнөн тамак таап жебе. Эртең бул али катасы жок жаңы күн. Эртең дегенибиз бул али катасы жок жаңы күн. Бул дүйнө бир даракка окшойт. Биз болсо ал дарактагы кээси чийки, кээси бышкан мөмөлөр сыяктуубуз. Дарвиндин теориясындагы катачылык адам жана адам. Дарвиндин теориясында адам маймылдан жаралган деп айткан. Бизди мезгилинде ушинтип окуткан. Биз ага ишенгенбиз. Адам эволюциясы. Адам эволюциясынын тескерисин карап көргүлө. Азыр маймылдан адам жаралбай эле биз маймылга айланып кетип аткан учурларыбыз бар. Ошондон Кудай сактасын. Маймылдын адам болушу мүмкүн эмес. Бирок адам маймыл сыяктуу көрүнүп калышы ыктымал. Ошондуктан адамдар маймыл болбойлук. Кичинеңде кылжың бала болсоң, карыганда мылжың чал болосуң. Бийик максат тоскоолдуксуз багынбайт. Ар дайым биз тоскоолдуктарга карай умтулушубуз керек. Катачылыктан коркпостон, аракетиң ийгилик,
деп жашашыбыз керек. Аракет сөзсүз ийгиликтерге жеткирет. Сен эгер жаныңдагыларды угуп, бул жакта сенин жашооң сонун, эмне кыласың кыйналып? Сенде баары бар. Сен ал жакка чыга көрбө. Эй, акырын, сен жыгыласың, азыр деп көрө албастар гана айтат экен. Ийгилик бул өзүң чечим кабыл алып, алдыга умтулганыңда гана пайда боло турган нерсе. Эч качан жаман, негативтерди ойлобой, ар дайым позитивди ойлоп, алдыга умтулуп, окуп, билим алып, жана аны ишке ашырууга, компетенттүү адис болууга аракет жасашыбыз керек экен. Компетенттүү адис деген ошол кийин ишинде иштеп кете ала тургандай адис болуп чыгышыбыз керек. Жана коммуникабельность азыркы эң негизги талап болуп саналат. Коммуникабельный бул мамиле, коммуникабельностьтын заманы келатат. Биз мамилелешүүнүн заманы, глобалдашуунун заманы деп айтсак болот. Дүйнө жүзүндө бардык өлкөлөр биригип, Евросоюзга, таможенный союзга, дагы бир тараптуу ар түрдүү бирикмелерге биригип келаткан учурда биз ар дайым бирге болуп, ушундай бири-бирибизди сыйлап гана, колдоп гана турушубуз керек деп айтмакчымын. Бирок мен сиздерге азыр бир нерсени көрсөтөм. Мышыктын кыялындай ойлонбошубуз керек. Мышык эмнеде ойлонот? Арамызда мышык болбойлук. Карап көрүңүздөр. Арамызда мышык ушинтип ойлонот экен. Арамза мышык сыяктуу, албетте тамаша иретиндеги арамзалардын кеңештерин сиздерге айтып өтөйүн. Арамзалар эмне деп кеңеш берет экен?